Фатиха сүрөсүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Алла Таала айтат дейт. Мен намазды экиге бөлдүм дейт. Намаз деп Фатиха сүрөнү намаз деп дагы айткан. Экиге бөлдүм бендем менен өзүнүн ортосунда. Жана бендем эмнени сураса ошо берилет дейт. Бенде качан Алхамдулиллахи Роббил аламин дегенде Алла Таала айтат экен, Хамидани абди, менин бендем мага мактоо айтты деп жооп берет экен. Biz ар бир намазда, ар бир рекетте Куран окуп атканыбызда, намаздын ичинде дагы, сыртында да Фатиханы окусак, Алла Таала ар бир аятка бизге жооп берет экен таксыр. Пайгамбарыбыз айтып атат. Качан бенде Алхамдулиллахи Роббил аламин дедиби? Бүткүл ааламдын Роббусу Аллага мактоо болсун дедиңизби? Алла Таала айтат экен, Хамидани абди, менин бендем мага мактоо айтты дейт экен. Ар-Рахманир Рахим дегениңизде Алла айтат экен, Асна алейя абди, менин бендем мага алкыш айтты дейт экен. Малики яумиддин дегениңизде Алла айтат экен, Маджадани абди, менин бендем мени улуулады дейт экен. Мен азаматымды баян кылды дейт экен. Ар бирине жооп берет экен. Ияка набуду ва ияка настаин, Алла айтат экен, бул мен менен бендемдин ортосундагы нерсе дейт экен. Жана бендем үчүн эмнени сураса ал берилет дейт экен. Андан кийинкиси, Ихдина сиратал мустаким, сиратал лазина ан'амта алейхим, гайрил магдуби алейхим, валаддаллин, үчөнү. Бул бендем үчүн дейт экен. Биринчи 3 аят Алла үчүн, акыркы 3 аяты бенде үчүн, ортосундагы 1 аят 7-чи аят. Алды 3, ортосундагы 1 аят Ияка набуду ва ияка настаин, бул мен менен бендемдин ортосунда. Жана бендем үчүн эмнени сураса ошол берилет дейт. Ияка набуду, Малики яумиддинге келели. Малики яумиддин, Малик падышаны айтат. Яум күндү айтат. Дин яумиддин деген бул жерде эсеп китеп же болбосо ар бир кылган жакшы иштин акысы, жаман иштин жазасы бериле турган күндүн падышасы Алла. Биз ушуну ар бир намазда айтып атабыз. Ушуну бир эстеп коелу. Мен жакшы сөзүмө, жакшы ишиме Алла Таала кыямат күнү мага акысын берет. Менин жаман сөзүмө, жаман ишиме Алла Таала кыямат күнү жазасын берет деп түшүнөйүн. Ошо күндүн падышасы Алла. Ошон үчүн ар бир рекетте Малики яумиддин деп кыяматты эстеттирип атат Алла Таала. Чечим ошол жерде болот кыямат күнү. Азыр бул дүйнөдө ар бир сөзүбүзгө жазылып атат, периштелер жазып атат. Бирок отчет жок да, амал бар, эсеп жок. Эртеге эсеп болот, амал жок. Ошон үчүн кылган ар бир иштерибиз, денебизден чыккан ар бир амал туугандар жазылат, таразага тартылат.